асырдан кийин күн батып бараткан мезгилде пайгамбарыбыз балдарыңарды үйлөргө киргизгиле деген. Кубалап киргизиш керек. Биз болсо тескерче кубалап сыртка чыгарабыз. Эмне десе ошол именно ошол мезгилде көрсө мындай прохладно дейби жагандай. Көп учурсун карасаң чачтарын жайып алган эр өлгөн катын окшойт. Негизи ал түйүлүп туруш керек. Анан катылып туруш керек. Бирок биздикилер эмне болду? Именно асырдан кийин көчөгө чыгыш керек биздикилерчи. Чудастарбы? Оюндун баары ошондо. Бул мезгилде пайгамбарыбыз балдарыңарды киргизгиле деген. А бизде тескери кылып атпайбы? Сыртта жүрүшөт, анан кийин субханалла жанакындай ооруларга туш болот. Белгисиз ооруларга. Анан экинчи себеби бул субханалла сиздер кечинде дасторкондун үстүн жаппай жатканыңар үчүн. Кечинде жатаар алдында идиш аяктардын баардыгы жуулуп анан көмкөрүлүп, анан үстү жабылыш керек. Дасторкон үстү толугу менен. Анткени бир түндө, жылда түндө бир вакытта субхан жанагында ооруп жүрөт экен, вабо. Пайгамбар айтып кеткен аны, жапкыла дасторкон үстүн деген. Шудастар, 3 нерсе кылыш керек негизинде. Шам чырагы өчүрүлүш керек. Эшиктер кулпуланыш керек. Суунун үстүлөрү жабылыш керек. Биздики болсо тескерисинче. Төшөктөр өңү азал жыйналбайт. Эмне болот? Төшөктөр салынат, а ошо салынган боюнча калат. Жатаарда силкип да койбойт. Анткени сен жатканга чейин ал төшөккө сенден бир жуктаганга жин келген болот. Ошонун себебинен төшөктү силкип туруп бисмилла деп коюш сүннөт болуп эсептелет. Жабуу керек деген себеби, өчүрүү керек деген нерсенин баардыгы тең ушуга кирет. Эң простой сүннөттөр жок. Чүнтү болду эркектер үйүңөргө барганда бул эркектен зависит этет. Эркек диндар болсочу, үй батыры диндар болуп кетет. Бирок өкүм менен эмес, кел муну жаап коелу. Мындай экен, пайгамбар мындай айткан экен, мындай экен десечи, балдар көрөт. Мен өзүмдүн башымда, менде да балдар бар да. Карап турат мындай. Кандай движение кылар экениңди. Балаң кадимде карап турат. Эгерде мынтип туруп тамак жеп телефон карап койсоң, эртеси карасаң телефон карап тамак жеп аткан болот да. Bir случайно жөнө туура эмес сүйлөп койсоң, ошону эртеси туурап калган болот, иң депчи. Бул сенин копировкаң. Кыргыздар болсо алма шабын алышпайт деген. Ошондо эркектер үйүңөргө дин алып келгиле.